Урматтуу менин YouTube каналымын көрөрмандарды. Бүгүн мен сиздерге Капарайти атындагы көркөм өнөр музейиндеги сонун ушундай сүрөттөр менен тааныштырмакчымын. Келе элек болсоңуздар келип көрүп кетиңиздер. Ушундай керемет шедевр сүрөттөрдү сиздердин назарыңыздарга тартуулаймын. Assalamu alaikum, урматтуу менин YouTube каналымын көрөрмандары. Капарайти атындагы сүрөт өнөр музейинин içinden жақсы маалыматтар менен, жақсы картиналар менен тааныштырамын. Бүгүнкү берүүбүздө Чуйковдун Токтогул элдин ичинде деген сонун сүрөтү бар экен. Керимбеков деген художниктин 1953-жылы тартылган Чабан аттуу чыгармасы экен. Ne деген керемет сүрөттөр. Ити жатат мына мында. Ешкилердин жүндөрү kadimki türüydü сезилет. Бул жерде болсо ошол эле Керимбековдун художник Устаттар аттуу чыгармасы экен. Торпоктор. Жакшынакай кылып сүт берип аткан экен. Бул торпок болсо тилин жалап, тили менен мурдун жалап сүткө тоёгон кез экен. Ушундай сонун чыгармалар экен. Капарайтиевдин бул картинасы болсо Жүзүм бакчасында деп аталат экен. 57-жылы тартылган экен. Gelip görüp geçsenizdер болот. Ne деген эмгектер, эмне деген шедевр. Сүрөттөр 1999-жылы тартылган. Симонкул, Чокморов. Çoğunluğu 3 metreye 2,5 metre iken verdiniz. Kolxozdun karavulçusu degenen at benim bir yerde olsa Akılbekov'un işi iken kolxozdun işleri degen. Bu surette olsa Galchenko degen hudожниктин Jayit'ta degen kartinası iken. Oylar bu kadar. Kaçarıgın degen hudожниктин сүрөтү экен. Биздин түгөнгүз резервтер деген. Ат менен белгилүү болгон. Жакшы bir kartinası var eкен.
Ondan keyin bu жерде корпоратив фронттон кат деген картинасы экен бул. Сүрөткөн Кырманда деген 49-жылы тартылган картина экен. Көрүңүздөр. Мен боюм жетпей калды жакындатууга. Эми бул жерде Демон аттуу художниктин жаңы үйдө деген картинасы экен. Бул жерде Түрүн деген художниктин уйчу деген картинасы экен. Мен просто боюм жетпей калып атат. Мынакей уйлар жатат. Семиз уйлар тоюп. Бул жерде таралар Түрүндөн 49-жылга тарткан сүрөт экен. Будённый жылкы заводунда деген. Эмне деген керемет сүрөттөр, картиналар. Охо. Аябай таңгалаштуу. Жылкыны келтирген караңыз. Ар бир деталдары. Апамдын келишин карап деген темадагы Токпаевдин сүрөтү экен. Eң соңу шедевр чыгарма экен. Холст краска, майлуу краска. Бул жерде да адамдын ар бир мүчөлөрүнө деталдаштырып тарткан. Керемет шедевр. Менин боюм жетпей калды. Бийик болгон үчүн ошон үчүн алырсам азыраактан тартайын. Бул болсо Кажахметовдун Фрунзенин аскер бөлүгүндө деген чыгармасы экен. 58-жылы тартылыптыр. Мен боюм жетпей калды тартууга. Тарткан сүрөт экен. Сүймөн Кулчок Мооруп Эне деген менен белгилүү болгон чыгармасы экен. 1967-жылы тартылыптыр. Атактуу актер, художник Сүймөн Кулчок Мооруптун Айтматовдун сүрөтү экен. Давлетовдун чыгармасы экен. Улак тартыш.
Брайлист. Öyle bu surette просто прелесть, керемет, шедевр. Мага баарынан да мына сүрөт кызыктуу болду. Михаил Васильевич Фрунзе менен көрүшөрмөт. Жана басмачы деп аталган, бирок Орто Азия элдеринин улуттук боштондук лидери деп атасак да болот. Демек, тарыхтан окуп койчу нерсе экен. Фрунзе менен көрүшөрмөт качан жолуккандыгы туурасында мага бүгүн мага чоң түрткү берди. Тарыхтын барактарын дагы бир сыйра барактап коюуга. Öte ошол сүрөт жакты. Күзгүдө Фрунзенин жүзү. Бул жерде аябай сүрөттөр көп экен. Туугандар, достор, калган ушуну менен азыр ушуну менен биз YouTube экскурсиябызды аяктайбыз. Ошон үчүн ар бириңиздер келип кетсеңиздер болот. Мына жерде дагы бир сонун сүрөт бар экен. Тыйын эңмей деген. Мен ушундай деп түшүндүм, бирок чындап эле тыйын эңмей экен картинанын аты. Ушуну менен экскурсиябызды аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Dostlar,